жакшылык кааласа, Алла ал эмне кылат экен? Факих динден ага туура түшүнүк берип коет экен. Демек, субханалла, Алла Таала кимге кааласа, тилесе, жакшылыкты каалай турган болсо, Алла Таала эң жакшы болгон эмне берет экен? Эң негизги болгон динден туура түшүнүк берет экен. Бул биринчи кезекте алымдарга, жолсо олияларга тиешелүү айтат, алымдар. Алланын өкүмү ушундай болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала толук дин берди. Алла Таала өзү айтып аткан. Бүгүн биз силердин диниңерди толук кылдык дейт Алла Таала. Демек, Алла Таала өзү айтып аткандан кийин биздин динибиз толук экен. Андан кемчилик издеш мүмкүн эмес экен. Же болсо бир жерин оңдоп коюш керек деген болбойт экен да. Анткени толук ал. Жабраил периште 24.000 жолу түшүп, динибиз толук болгон. Алланын каалы ушундай болду. Жөн эле эмес, Алла Таала Лаухул Махфуздан Куранды толугу менен, мындай айтканда, китеп кылып, Китабул Хаким кылды. Же болсо даанышмандылык китеп болду. Демек, кайсы нерсе, кайсы китеп даанышмандылыктын чоңдусу боло турган болсо, демек ошол дин толук болду деген сөз. Бирок жөн эле эмес, Алланын хикматын карасаңыз, Алла Тааланын хикматын. Китепти түшүрүп, пайгамбар түшүрүп, китепти кылып туруп, андан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды толук дин менен жашатып туруп, анын акырында мисалы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосун Алла Таала мындай бир кээ бир адамдарга парасат берип, илимдин ушундай бир көлүн берип туруп, илимдин тереңдигин берип туруп, ошол пайгамбарыбыздын бүткүл айтып кеткен осуяттарын бардыгын эмне кылды? Жаттаттырып, жаздырып, ушул мезгилге чейин сакталып келди. Андан кийинки ушул эки китепти алымдардын бардыгын чогултуп, ушул канча боло турган болсо ошону изилдеп отуруп, акырында ошондон канча илимдин түрлөрүн чыгарышты. Туурабы? Демек, бул ошол адамдарга Алла Таала эмне болду? Факихти берди. Факих дегени динден терең түшүнүк берди дагы, ошо динибиз ошо менен толуктан ушул мезгилге чейин келди. Биз мазхаб кармай турган болдук, туурабы? Мазхабта жөн эмес, иттикатта, ишенимде өзүнчө мазхаб, ошо амалда өзүнчө мазхаб болуп калды. Өзүнчө жол болуп калды. Мына карагыла. Эми бизге окшогон жөнөкөй адамдарга кандай Алла Таала түшүнүк берет? Кандай динден түшүнүк берет десе, билесиздер, пайгамбардын айткан сөзү бар. Силер өзү аалымдар айтып аткан, мисалы билгендерге айтып аткан. Силер айтып койгула деп аткан, айтып атканга. Эми айтып аткан караганда угуп аткан көбүрөөк түшүрөт деп атты. Демек, Алла кимге кааласа түшүнүк берип кое турган болсочу, динден түшүнүк. Динден түшүнүк дегени кандай? Динде жеңил жашоонун түшүнүгү. Динде жашоонун рахатын түшүндүрүп коет экен Алла Таала. Ошол мезгилде мисалы, ошол динде мындай хикматтуу болуп калат экен. Ал ошо дин себебинен Алла да түшүнүк бере турган болсо, ал ошо дин менен адептенип, диндеги адеп менен адептенип, эмне экен? Мүнөзделип калат экен. Алла Таала аны бул динде, субханалла, динде жеңил жашаштын жолдорун үйрөтөт экен. Ушундай экен. Кээ бирде мисалы эң эле жөнөкөй нерсе айтайын, мына мечитке киргенде, мына ошол эгерде Алла түшүнүк берип койгон болсо, эң биринчи динде бир Алла менен болгон акы бар. Ошондон андай пайгамбар менен акы бар, туурабы? Андай Алланын китеби менен акысы бар. Ошондон анын периштелери менен акыбыз бар. Андан кийинкиси ошонун ичинде биз адамдар менен болгон акыбыз бар. Мына ошонун ичинде момундар менен болгон акы. Мисалы мечитке келгенде кандай болуш керексе, мисалы эгерде сен менен мага Алла диниден түшүнүк берген болсочу, мындай карап туруп кой. Ушул адамдарга намаз окуп атканда тоскоолдук кылбайын деп туруп четкерээк бар окуйт экен да. Карасаң жөнөкөй нерсе. Бул ала адамга мындай айтканда, бул хикмат берилди, уже берилди деген сөз. Анткени ал башка бирөөнө зыян келтирбейт, туурабы? Эми кара. Эми бул мечиттин ичинде боло турган болсо, эгерде көчөдө боло турган болсо, көчөдө боло турган болсо, субхан эмне кылат экен ал? Сөзсүз оң жагы менен баса турган болот экен. Көчөдө кетип бараткан, бул силер ойлобогула, мындай көчөдө кетип бараткан дин менен эмне тиешеси бар? Дин деген эмне десе, бул толук жашоо. Бирок ошол жашоону дин менен жашоо да. Кээ бирлер экиге бөлөт да, диний жашоо, анан мындай светский дешипчи. Жок, андай болбойт. Бардыгы динге байланган. Мисалы алса, кандай нерсе бар? Карагыла, субхан. Күн кимдин өкүмү менен чыгат? Күн эмнеге муктаж? Алланын өкүмүнө муктаж чыгыш үчүн. Шамал кимдин өкүмү менен болот? Алланын өкүмү менен болот. Эми карагыла, адамга керек эки нерсе айтып атам. Эми карагыла. Алла каалап койду, субханалла, бул жерге жашыл чөптү чыгарып койду.
Алла каалап койду, тияка өмүр бою чөл кылып койду. Туурабы? Бир жерде Алла Таала муну ташкындатып суу чыгарып койду, бир жерде бир капеле суу чыкпайт да. Байкайсыңарбы шуну? Акыл жүгүрткөн адам, мындай динден түшүнүк алган адамчы, билет, демек субханалла, мунун бардыгында эмне бар экен? Алланын мыйзамы бар экен билет. Кайсы жерде Алланын мыйзамы бар дегенден кийин, демек субханалла эмне экен? Ал өкүмгө баш ийип жашай баштайт экен. Ошол Алла жараткан нерсеге эмне кылат экен? Зыян келтирбейт экен. Демек көчөдө кетип баратканда дагычы ошо Алланын мыйзамы жүрүп турат. Алланын мыйзамынан ары чыга албайсың. Эми ошон үчүн ойлойбуз биз, адамдын мыйзамы жүрөт. Алла каалады, бирөө эмне кылды? Бир светофорду пайда кылды. Эмне болду? Светофорду ойлонду. Алла фикир бербесе, товфик бербесе, эч качан светофор кыла албайт болчу. Ойлоп мээни жетпеген эмес болчу. Туурабы? Адамдар канчадан бери маймылды адам кыла албайт туурабы? Жада ушундай кино чыгарып койгон билесиң, Планета обезьян дегенчи. Карасаң, адамдарды маймылдар башкарып жүрөт да. Кээ бир адамдар ошо маймыл адам башкарып калышын каалайт да. Биз айттык, жок, ал мүмкүн эмес. Маймыл чыгат дайыма. Чочко боюнча калат, субханалла. Адам боюнча калат, мүмкүн эмес. Бирок кээ бир адамдар болушу мүмкүн, маймылга окшош адамдар болушу мүмкүн, чочкого окшош адам болушу мүмкүн, эшекке окшош адам болушу мүмкүн да. Ошолордун пейилин алып алгандар болушу мүмкүн. Ушуну унутпаш керек. Демек субханалла, жолду кандай мыйзамды кетип баратасың, кызылга токтош керек. Эмне болбоду өтүп кетчи, эмне болот? Ары аласыңбы? Сүзөттө тур бирөө, тияктан акылдуу бирөө сүзөт чыгат. Ошонун себебинен эмнекен диндеги түшүнүк деген сөз ушундай болуш керек. Бардык нерседе мусулман кандай болуш кетсе, ошонун жеңил жагы кандай түзүлсө ошондой кылат экен. Мисалы өзүң жериңби? Өзүң жериң ары бир карыш кирбе. Бул түшүнүк. Бирөөнү субханалла аялың караба деди, караба. Ушул түшүнүк. Бул диндеги түшүнүк. Ошо сенин диниңди түшүнүгүң бардыгын белгиси. Сен динде мындай айтканда маданияттын, диний маданияттын өскөнүнүн белгиси болуп эсептелет. Бирөөнүн эшиктен мындай какырып түкүрбө деп атабы? Ошону алда түшүнүк. Түкүргөндө дагы керек болсо ошону адебин кармаган адамдар бар эле, ошондой деңгээлде. Эми субханалла, бирөө менен иштешкенде анын акысын жебе. Бул дагы диндеги түшүнүгү бар адамдын кылышы. Кээ бирөө айтат го, мен ошо намаз окуганды, тиги намаз окуйт деп, тиги ажыке деп иштеше койсо мени кидайт этип кетти дейт го. Байка ушуну көп угасыңар. Анын диндеги түшүнүгү ошончолук болчу, кидайт эткенге чейин болчу да. Демек субханалла, ага динден түшүнүк берилек дагы эле. Мисалы билесиздер, кээ бирлер айтат, мисалы намаз окушат, ордо тутушат, ажы кылышат, бирок керелден кечке элди ушактай берет дейт туурабы? Демек анын түшүнүгү намаз менен, орозо менен, зекет менен калып калган, болду. Андан ары жок түшүнүк деген сөз да. Эгер түшүнүгү боло турган болсочу, кокуй күндө ооз жакмак туурабы? Ички сүннөт бар, сырткы сүннөт бар. Сырткы сүннөттүн баарын чапанды кийип, сакалды коюп, мындай кылып туруп, бирок сырткы сүннөт болуп, бирок ички сүннөт жок болсо, көрө албас болсо, ач көз болсо, бир аркасынан эме турган болсо, мындай аркасынан чукуп тура турган болсо, айыбына ал адамда диний түшүнүк бар деген болобу, болбойбу? Туурабы? Демек субханалла, пайгамбарыбыз качан пайгамбардын аркасынан ээрчиген адамчы, экөө тең толук болгондо анан пайгамбардын аркасынан ээрчиген болот. Ибадатта дагы, анан убудиятта дагы. Ибадат бар, убудият бар, субханалла. Ибадат бул сен Алла менен болсо, экинчиси убудиятта мындай көрүнбөгөн улуу кудуретти Алла Таалага туура так ишенимде иман келтирүү. Мисалы айтыш мүмкүн, эмне тиешеси бар убудияттын нерсе айта турган нерсе ушул экен. Сен качан бирөөнү жамандап атканда башка эч ким жок болчу, бирок Алла көрүп турат да, туура. Түшүнүк, Алла көрүп турат деген бул түшүнүк туганым. Мен асал бирөөнүн нерсесин урдаган атасыңбы? Алла көрүп турат. Бул түшүнүк бар адам. Айтат, кой ален, кой. Жок, керек жок. Качан субханалла бирөөнүн мындай айтканда бир нахак акысы жок бир нерсе кылган атканда Алла көрүп турат. Алла көрүп турат деген бул сенде менде түшүнүк болгон болсо, демек Алла сени динде факих кылып тур деген сөз ушул туганы. Ушундай экен. Иншалла аракет кылабыз, Алла баарыбызга түшүнүк берсин. Көп нерсе бар, айтып көп нерсе. Бир айтайын деген нерсем ушул экен да, динди оорлотпош керек. Дин жеңил аябай. Динди кимдер оорлотот билесиңерби? Ким билесиңерби? Көп суроо бергендер. Көп суроо берет. Мынча жана. Тигинче жана. Ушун теле берип субханалла динди ушундай оор кылып салган. Субханалла. Мисалы бирөөндө бир эле проблема бар да, ошону мындай айтат да, мындай монда болсочу, мындай болот, мындай болсочу, мындай болот, жанында турган бар тең, отуруп эле жин болуп кетет да. Шуну айтам. Ошон үчүн динди субханалла түшүнүгү бар адамдарчы, динде түшүнүгү бар адамдарчы, ошол ар бир нерсенин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Эгерде эки оор иш келген болсо, биз бир жеңил жагын карайбыз. Кайсы жеңил болсо ошол жака кетебиз. Эч качан оор жагын өтсө таквачылык, анан жеңил жагын алса бул акмакчылык деген сөздү чыгарбашпы келечи. Андай эмес. Тескерисинче оор жагын чыдап, жеңил жагына кетүү бул момундук, мусулманчылык болуп эсептелет, субханалла. Таквачылык болуп эсептелет.
Ушундай нерсе. Аракет кылабызбы аракет? Эмнеге аракет кыласыңар? Динден Алла Таала түшүнүк берсин, дуа кылып, машалла, ушу динибизди үйрөнөлү. Динибизди мындай жакшылап үйрөнөлчү мындай. Жөн эле мындай кээ бирде мындай карап отуруп, эметемден мындай карайсың, айтайын дейсиң, оозуң кыскың, тил кыска да. Мындай айтып коеюн дейсиң, эмне ишиң бар деп айтат деп ойлойсуң да. Андан таксир бул туура эмес болуп атат десең, мисалы кээ бир мен эң эле жөнөкөй нерсе мына кара мисвак мына, баары мисвак колдонобуз, туурабы? Мисвакты субханалла кээ бирлер бар мындай оозуна салып алып, ушинтип жүрө. Мындай караганда анын көз карашында өтө чоң таквачылык кылгандай көрүнүп атат да. Бирок ал акмакчылык кылып атат да. Ал балким субханалла мындай тиши канап кетти, даараты бузулуп калды, намазга жарабайт уже. Ошону мынтип туруп анан кийин бирөө байын айтат, мындай мынтип туруп анан кийин жутуп коюш керек экен, шипа экен дейт. Каяктан ал шипа? Тишиңди кирди кетирип туруп түкүрүш керек анычы. Оозуң 3 жолу чайкап, баягы мындай чайкаш керек да. Анан кийин мындай кээ бир буяка туруп бирөө мынтип эмени намаздын алдына отуруп, кой болбойт десем, жок, бул да сунна дейт. Жок, сунна түшүнүп атам, бирок пайгамбарыбыз даарат менен кошо сунна кылган. Даараттын алдында жууп туруп, анан даарат алган. Карасаң? Кээ бирлер мындай ушундай бир сунна де, сүннөт эле бир нерсени өйдө көтөрүп. Жок, андай эмес. Диндин мындай бир кээ бир нерселери мындай, кээ бир адамдар бар жана маданияттуу, мындай бир өзүн аябай эмес сезген адамдар бар эле, мындай маданияттуу, карасаң мындай илимдүү, билимдүү адамчы. Анан динге келейин деп атса эле, мисвакты оозуңа монтуп эле жутуп атасың шипа депчи. Ал эми ушул динби дейт да. Ошентип иренжитип коюп атабыз да. Ушундай. Бул нерсени этият бололу, машалла. Амин. Субханакалла, хамдулилlah, анта астагфирука ва атубу илейк. Сөз керектүү ишке жетти окшойт иншалла.